Ерте шайлоо болсун деген ой кетти. Социалдык тармактарга 75-чилердин каты боюнча сурак берип жаткандардын, анын ичинде Камчыбек Ташиевдин видеосунун тарап кетиши боюнча Ички иштер министрлиги азырынча кабарсыз экендигин билдирди. Тергөө маалында тарткан видеолор социалдык тармактарга чыгып кеткен боюнча, тарашы боюнча атайын уюштурулган же кандайдыр бир саясий максатты көздөгөн кадам катары каралбашы керек деп эсептейбиз жана айтып кетебиз. Бул маселеге саясат аралаштырбашы керек деп эсептейбиз. Себеби тергөө учурунда тергөөчүнүн чечими менен бул видео материалдар тартыла берет. Себеби сурак, видео, фото фиксация менен өткөзүшү мүмкүн. Бирок кантип чыгып кеткенин биз азыр айта албайбыз. Себеби буга чейин да мен тергөө маалы жүрүп атканда эч кандай комментарий берген эмеспиз. Себеби купуялыгын сактап, кылмыш иши бизде орусча айтканда гриф секретность менен сотко кеткен. Ошол себептен биз эч кандай маалымат берген эмеспиз. Тергөө жүрүп аткандачы. Азыркы маалда кандай видео материалдар социалдык тармакка чыгып кеткен боюнча ошону азыр айта албайбыз. Ошонун кантип чыгып кеткенин азыр билбей атабыз да. Туура 75 кишинин бул жакка каты келиши боюнча азыр ар кандай пикирлер, ар кандай ушундай сөздөр айтылып атат. Бул боюнча дагы бир жолу сиздерге маалымат берип коюнга уруксат этиңиздер. Билесиздер, ошол жаңы эле төрага болуп шайланып келгенден кийин, силер шайлагандан кийин бул жерде ошол кат боюнча өтө чоң талкуу жүрүп, ар кандай божомолдор айтылып, бул жакта ушундай процедура болот эле, ар кандай сөздөр айтылганга байланыштуу керек болсо ошол жерде жабышып отургандар бири-бирин сата баштаган. Кой алгандай божомол болбосун деп биз бул жактан атайын комиссия түздүк. Комиссиянын отурумуна биздин күчтүү юристтерди жана ошол жакта аппараттын сотрудниктерин жана дагы депутаттарды ошол жерге карап бериңиздер деп чогуу караттык. Ачык айкын. Ал каттын бияка келип жүрүшүн гана аныктоо багытында. Аны биз тергөөгө өткөзүп бердик. Тергөөчүлөр, биз тергөөчү эмеспиз да, тергөөчүлөр өздөрү толук түрдө жумушун алып барып, далилдеп, анан сотко өткөзүп берди. Бүгүн сот жүрүп атат. Биз ошол эле күнү Эльвира Жигалбековна боюнча мен сүйлөйүн дегем. Бул жакта өтө көп депутаттар сүйлөйүн деген. Бирок биз ошол сотко басым болуп калбасын, тергөөгө басым болуп калбасын деп буга чейин сүйлөп отурганбыз. Сүйлөгөн эмеспиз. Бирок бүгүн сүйлөгөнгө туура келип атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар айтып койсок, дагы бир жолу кайталап койсок. Демек, ал кат чындыгында бул жака келген. Биз ошол тийиштүү ар бир сотрудник алып атканда, ошол катты алып барып атканда, киргизгенде, кимге канчада, саат канчада болгондон бери бүт бизде объяснительный бар. Биз анын баарын комплектовать этип, толуктап, анан МВДга өткөзүп бергенбиз. Менен баарын айтпасам дагы, кичине аттарын атабасам дагы, кичине мындай дагы болуп мындай подробныйраак маалымат берип коеюн. Ал кат келгенде келип келекте жана мен айткам, күтүп алган деп. Чындыгында күтүп алган. Себеби ошол жакта сотрудникке команда келген. Ошондой кат келет. Күтүп тур деген. Күтүп турганда аны регистрация кылбай кармап тур деп айтат. Ал келет. Катты действительно алып келет. Туура эмес адресин жазып коет, кайра барып, бирөөгө чалып, оңдоп, кайра алып келип, туура келип алып келгенде, бая команда алынгандай эле ал катты кармап турат. Кайра 2 сааттан кийин команда келет, болду, айтылды, төраганын атына каттандырасың деп дагы экинчи команда келет. Мурдагы төрага Шакиевке каттайсың, ошонун атына каттатырасың, ошонун атына катты прима алып барасың деп команда берилет. Ошол жерде биздин тийиштүү заведующий отдел сотрудниктери ал катты кадимкидей эле ошо төраганын атына каттайт. Билесиздер, эми каттоо ар кандай жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Аны кээде вицелерге каттап койсо болот, аны кээде прямой эле комитетке каттаса болот, же болбосо өзүнүн процедурасынын акырынасын келет, ал келе турган эле нерсе. Бирок аны жанагындай күттүртүп, алдырып, анан кайра каттатырып, анан ошону приемныйдан чалдыртып алып келип бергиле дейт. Төраганын мурдагы Шакиевдин приемныйына ошол катты алып барып берет. Алып келгиле дейт. Ошол жактан өзүнүн советниги, помощниги алат дагы, колуна алат ал катты. Менде болосун дейт. Толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Ал согласовать этип, видимо, ошол ответственностьтан качам дегенби, же убагында мен көрбөй калдым деп ойлойт дегенби айтор, менин орун басарым алып барып бер, ал ылдый комитетке түшүрсүн деген буйрук берет.
Ал жерде кадимкидей эле алып барып туруп, ошол орун басарын алып барып, орун басары бир орто жолдо кармайт, тактайт, тактаганда убакыт өтүп кетет. Ошол тактой турган убакыт. Сценарий боюнча дароле түшүп, ушул комитетке түшмөк, бирок баары бир комитетке аягы барып түштү. Кечээ күнү сотто барган биздин ошол сотрудниктер ал косвенный свидетельдер, прямой свидетельдер. Прямой ошону алып баргандар кечээ жабык отурум отутканда айтышкан. Алар следовательдерге да барганда өзүнүн ошол бизге жазып берген баарын тастап берген. Алар өзүнүн өмүрүнөн да корккон. Азыр деле коркуп атышкандар. Ошондуктан мүмкүн баягы ачык болуп атканда алардын показаниясы көрүлгөн жок. Косвенный дагы бир жолу, экинчи, үчүнчү, аны бул жерде деле силер уккан, сотрудниктер укканын эле гана айтып атат. Ошол эле учурда мына биздин депутатыбыз дагы Элвира Жыгалбековна. Ал каттын жүрүшүн каяктан ал эметет. Ал болгону бул жакта болуп аткан баардыгыбыз эле уккан нерсени айтып аткандай эле ошол сотрудниктер экинчи показания менен берип атты. Биринчи показания дагы бир жолу кайталап коеюн, алар толук түрдө ошол айткан сөзүндөй кылып тергөөгө бир баарын айтып берсе керек, тергөө сотко берсе керек, сот ошол жерде өзү карап берет. Бирок биздин кагаз боюнча ошондой болгон. Анан айтып кетчү нерсе дагы билбей калдым, көрбөй калдым анан деп актанып аткандарына айтат элем. Андай эмес, баардыгын билген, күткөн. Ал каттын натыйжасы же багыты эмне болгон? Орто жолдо бузулуп кетти да, бузулбаганда эмне болмок эле? Мына сиздер менен 25-жылы президенттик шайлоо өтө турган мөөнөтүн январь айынын акыркы воскресенье деп кабыл алып бергенбиз. Конституцияга ылайык, түптүз конституциядан бир дагы немесине тек келе турган кылып, баардыгын толуктап, мыйзамдуу түрдө кабыл алып беренбиз. Ошол датаны эле эртерээк кылам деген ниет болгондур. Анткени билесиздер, ага чейин уже коомчулукту даярдап аткан. Коомчулук буга даярданып аткан. Ар кандай эксперттер чыгып, бир жыл эрте отуруп калды, көп отуруп калды. Уже шайлоо болуш керек эле, туура эмес отурат деген туура эмес маалыматтарды уже биздин коомчулукка буну байма-бай жайылтып аткан. Демек, бул дагы өзүнчө бир подготовка болуп аткан. Факт есть? Есть. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде мындай эки ача сөз болбош керек. Ушул сыяктуу нерселер болгон. Аны биз кабыл алып бергенде, 3 окууда кабыл алып бергенде кандай сценарий болот эле? Албетте, вето коюлмак туура. Бирок перевето дегени бар. Дагы башка сөздөр айтылмак. Мына мыйзам боюнча мындай болот эле деп бурмаламак. Көп нерсе болуп кетмек. Айтор мамлекетибиз ыдырап, эки жакка бөлүнүп, урушуп, мамлекетибизди мүмкүн толук түрдө жоготуп аткан деген ушундай коркунучтар болгон. Жакшы, Кудайга шүгүр, алдын ала баардыгы алынып, бүгүнкү күнү мына стабилдүүлүк орнуп, ынтымак орнуп, жакшынакай болуп өзүбүздүн жумуш алып баратабыз. Анан дагы бир жолу бул биз тергөөчүлөр эмеспиз. Биз аны аныктай албайбыз. Анан бизде укуктук мамлекет болгондон кийин сот чекитти коет. Бир гана сот өзүнүн чекитин коет. Ал эми биздин коллегабыз Элвира Жыгалбековна боюнча Тастанбек Аспекович айтып калдыңыз, биринчи күнү ушул жерде бир 10-дай, 20-дай депутаттарыбыз. Адан да эртеси күнү адан да көп депутаттар баардыгы бул боюнча кооптонуп, ушул нерсе айткан сөздөрдө мен дагы өзүн айтып аттым. Бирок эми Элвира Жыгалбековнаны өзүңүз жакшы билесиз. Бул намыской, күчтүү, анча-мынча грубо айтсам дагы бул жерде эмес, 7-Союзга анча-мынча депутаттарга караганда эркегирээк депутат да. Өзү айым болсо дагы. Анандай нерселерге жок деп, бирок биз сүйлөшүп атабыз, күндө связьдабыз. Мен ойлойм, Элвира Жыгалбековнанын өзүнүн дагы саясатта орду бар, айта турган сөзү да бар. Ал дагы бул киши дагы барбай деле койсо болот эле, бирок кой, мыйзам астында бирдей болойлу, тең болойлу. Мен барып коеюн деп ошол жака барганы бул дагы өзүнчө бир башкаларга көрсөткүч үлгү деп айтат элем. Эми урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтып коеюн. Процедура боюнча каттын ошол түшү жөнөкөй түшүп келе берсе болот эле, бирок анын багыты башка болгондуктан биз буну аныктап, жүрүшүн гана аныктап бердик. Аныктап биз тергөөлөргө өткөзүп бердик. Тергөө аныктап сотко берди. Келиңиздер, ошол соттун жыйынтыгын күтөлү дагы, бурмалабай, башка жакка кылбай. Мен да өзүм байкап атам, 3 күндөн бери ар кандай эски интервьюлар менен алып чыгып алып, мындай кара пиардан бери уюштуруп атышат. Булар баардыгына өз убагында чекит коюлат деп айтам. Рахмат. Анда 6-чы процедура. Рахмат. Урматтуу коллегалар, Марлен Абдрахманович жалпы хронологиясы боюнча кыскача түшүндүрмө берди. Кечээ күнү ушу соттук процессте дагы биздин аттарыбыз да аталып атат да. Ошон үчүн маалыматты берип коюш керек.
бардығыбызға түшүнүктүү болуш үчүн. Ушул окуя башталганда 75 аксакалдын арызы келип түштү дегенде бардығыбыз сыртта болчуганда биз парламентте жок элек. Ошол элдерге окшоп эле кандай арыз болду экен, эмне максатта түштү экен деп биз дагы аң-таң калып турганбыз. Андан кийин төрага алмашты. Албетте бул төрага алмашкандан кийин мына Марлен Абдрахманович кийин келди. Милдеттүү түрдө кызматтык текшерүү жүргүзүшкө мыйзам милдеттендирет буну. Анткени аппараттын кызматкерлери кандай жагдайда, эмне максатта ушуларды процедурасы кандай жүргөн териштүү жүргүзүш керек. Бирок ошол процедура жүрүп атканда ал жерде комитеттин төрагасы Курманкул Токтогул Зулушевдин аты да аталган, анткени Конституциялык комитетке келип аталган арыз түшүп атпайбы. Курманкул Токтогулович ынтымак мекенчил депутаттык топтун мүчөсү болгондуктан биз дагы киришке мажбур болдук. Бирок ал маселени текшериш үчүн депутаттык комиссия түзүш керек болду. Анткени төраганын тескемеси менен депутаттап келип жанакы опрос жүргүзүп, текшерүү жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт. Депутаттык комиссия түзөлү деген учурда жанакы тергөө жүрүп аткан учурда жалпы аны тергөө баа бериш керек. Ал эми парламенттик комиссиянын укуктары тергөөнүкүнөн жогору эмес деп юристтер мына бир жыйынтыкка келди. Ошол себептен депутаттык комиссия түзүлбөстөн эле ал төраганын тескемеси негизинде аппараттын кызматкерлеринин үстүнөн текшерүүлөр жүргүзүлүп, алардын каттары, түшүнүк каттары болгону жанакы тиешелүү органдарга юридикалык баа бериш үчүн жиберилген. Калган маселелерди бардыгын сот чечет. Тергөө органдары буга чейин карап чыккан. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, ар бир нерсеге сот гана баа берип чечим чыгарат. Бир нерсени айтып кетем, мен ушул парламентке башта келгенде өзүм позициямды билдиргем. Бундай бүдөмүк интрига жараткан каттар парламентке келбеш керек эле. Шундай жагдайга калтырып койбойлу деп парламентти сактап, буну Конституциялык сотко жиберсе, бундай жагдай жаралбайт эле деп өзүм позициямды билдиргем. Урматтуу коллегалар, ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот. Биз дагы мыйзамды сыйлап, биз дагы ошол жагдайларды тактайлы деп ушул сотто карап отурабыз. Толук маалыматтар бизге белгисиз. Ошол катка тиешелүү болгон ар бир жаран бүгүнкү сот процессте барып көрсөтмөсүн берип атат. Анан сот гана ошолордун баарын угуп, анан адилеттүү, мыйзамдуу чечимин кабыл алыш керек. Негизи эле таң калыштуу нерсе, мыйзам боюнча мына төрага айтып кетти. Конституцияда каралган президенттин мөөнөтү 2 мөөнөткө барганга акысы бар. Азыркы президент бул аракеттеги президент. Бирок ошону маселени жылан чакпай, жылкы текпей, эмне үчүн 75 жана биздин Кыргызстандын аксакалдары келип алып, ушул президенттик шайлоону эрте өткүзүш керек дегени биз үчүн да таң калыштуу. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, мына алардын дагы көрсөтмөлөрүнүн, үзүндүлөрүн көрсөтүп атат, биз дагы ошол коомчулукта эле сот процессинде жүргүзүп аткан иштерди ошол жерден гана маалыматтарды алып атабыз. Эми сот ачык болуп атат, ошол жактан каралып, бардыгы адилеттүү чечим чыгыш керек деген ойдобуз. Рахмат. Рахмат. Турмаматович, чындыгында кайсыл кат келбесин, урматтуу коллегалар, бизде азыр деле каттар көп келет. Бирок биз тийиштүү комитеттерге же бизге тиешеси жок болсо, биз юр отдел аркылуу эле же руководитель аппарата же замдары кайра жиберип коет. Жок, бул бизде каралбайт депчи. Ушул сыяктуу эле нерсе менен кайра кетиш керек эле. Тилекке каршы Конституционный комитетке чейин түшүргөнү бирден бир цели мен жана айтып бергендей, Конституционный комитет каралбай турган нерсени. Алдын ала чечимдерди 3-4 вариант, биз эми аны билбейбиз, аягына чыкпай калды да, аны тергөө билип берет. 3-4 вариант менен бул жакка чечимдерди алып келип, кадимкидей эле, урматтуу депутаттар, сиздерге айтмак, Конституция бузулуптур, Конституция боюнча мындай болуш керек экен деп айтып, ушул мыйзамды өткөзгөнгө аракеттин бири болгон. Бул только бир эле жагы болгон. Эми жөнөкөй сөз менен айтканда, мындай зашакалить хотели да.
но при этом эти шакалы и шакаленки забыли, что они нападают на льва. И никогда такого не было, чтобы шакал победил льва. А за львом стоят 7 миллионов людей. Ушул сыяктуу нерсени кылайын деген аракет болгон. Мен ойлойм бул эми аракетти ишке ашкан жок. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү күнөөлөп атпайбы? Бир топ депутаттарды күнөөлөп атат. Өзүбүздүн эле мурдагы коллегаларыбыз. Сотрудниктерди күнөөлөп атат. Ачыктан ачык эле айтып коюш керек, как она есть эле мындай коркпой эле ачык эле айтыш керек. Катты күтүп алдык. Ушундай ниетибиз бар эле деп. Айтпаса дагы жок дегенде ошо унчукпай турса туура болмок да. Рахмат. Биринчи процедурный. Саламатсызбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына көрдүңүздөрбү канча мына ар кандай талаш тартыш болуп атат 75 кишинин каты боюнча. Ушу кат келгенде мен сизге сунуштагам. Ушу депутат комиссия түзөлү, ачык айкын алып чыгалы депчи. Бирок сиз менен отуруп кийин сүйлөштүк, туура чечим болду. Эми тергөө амалдар катуу жүрүп атат. Тергөөгө биз тоскоолдук жаратпайлы депчи. Бирок депутаттык комиссия түзгөндө ушул жерде депутат комиссия бардыгы толук кандуу айтат эле. Азыр жогоруда таланттуу матышты айтып атпайбы? Биз толук кандуу бардыгыбызды билбейбиз. Ошондо биз билет болчубуз. Кандай келди, кайсыл жактан келди, ким жөнөттү, ким бул жакка алып келди. Биз ушул жерде хронологиялык баарын айтып берет болчубуз ошонучу. Эми азыр коомчулук айтып атпайбы? Депутаттар отурушат, ушуну депутат комиссия кылса болот эле. Ошондо аягына чыгарып койсок, мына бүгүнкүдө ушундай ызычуу болбойт болчу. Тергөөгө да жакшы болот болчу. Мына тергөө амалдары бүттү. Айып корутундусу угулду, эми сотко өткөрүлдү, сот эми ким күнөөлүү, ким күнөөсүз ошол жакта точкасын коет. Бирок бул жерде биздин чынында күнөөбүз бар. Марлан Абдрахманович, биз депутат комиссия түзүп аягына чыгарыш керек болчу. Укпашыбыз керек болчу биз бир эки адамдычы. Ошону биз чыгарганда депутат комиссия түзүп мына айтканда ошондо көп аз оозун жабат болчу, сүйлөбөйт болчу ашыкча сөздөрдүчү. Рахмат. Ооба, урматтуу депутат, сиз айткандай Сүймбек Абдуллаевич, биз эми азыр божомолдоп эле айтып атпайбызбы? Биз анткени билбейбиз да, помыслы кандай болгон, кайсы жакка алып бармак, эмне деген биз эми божомол катары эле ушул варианттар болмок экен деп айтып атабыз, туура. Бирок ошол эле учурда депутаттык комиссия түзүү боюнча биз чындыгында түзөлү дегенбиз. Ал эле эмес, башка бизнесмендер, бизнес кеңеш кайрылды. Ошол жактардан дагы бир комиссия түзөлү деген ойлорубуз бар болчу. Бирок биз чындыгында биз киришпейли, аралашпайлы, мыйзамдуу түрдө баардыгы болсун, ошол тергөөчүлөр өз жумушун алып барсын, эң чекитти сот койсун деп эле турабыз. Азыр деле ошол позициядабыз. Биз ага аралашпайлы, киришпейли, сот койсун. Кечэтен бери просто бул маселени көп козгоп, көп депутаттар келгенге байланыштуу мен бир аз маалыматты көбүрөөк берип койдум, бир аз обширныйраак берип койдум. Анан кандай варианттар болуп кетерин гана айтып кеттим. Ошондуктан мында мен ойлойм туура түшүнөсүздөр деп. Биринчи процедурный. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Марлен Абдрахманович, эми биз ар бир нерсени айтып атканда мындай чындыкты айтышыбыз керек да. Өзүңүз жакшы билесиз, мисалы сиз айтып атпайсызбы, 10 күнү кат келип түштү депчи. Ошол күнү кат келип түшкөндө бияктан жанагы орун басарлар кимисине түшүптүр. Кимиси комитетке кайсы күнү ошол катты отписывать этти. Ошолорду айтып коюш керек да. Bunun фамилиясын атап койсоңуз сизчи. Орун басар болгондо сиздин 3 орун басарыңыз бар. Кимиси ошонун бирөөсүн айтып коюңуз да. Или буга чейинки орун басарлар ошону билип алалы да биз дагычы. Биз катты билебиз барынча. Бирок мен ошол күнү 10 күнү эгер Ташиевди жумуштан албаганда процесс башкача кеткен анда. Аны баарыңыздар билесиңер, туурабы? Ошол үчүн, ошол Ташиевди жумуштан алган үчүн кат туруп калды ушул жерге. Онунда келип түшкөн. 13-ünde ким түшүрүп атат аны катты комитетке? Ошондо айтып коюш керек. Анан кийин дагы бир айта турган сөз бар. Мен 2 күндөн бери айтып атам. Мына тергөө, милициянын тергөөсү. Мен оюмча ойлойм, кандай жүрүп аткан мен баа бере албайм. Бирок оор кылмыш менен статьяны ошол беренени койгондон кийин бул камалыш керек болчу. Камап алып туруп, тергөө жүргүзүп, андан кийин процессте дагы, соц процессте дагы ошол жерде камалып туруш керек болчу. Алар ошол жерде күбө катары жүрөт да. Ошон үчүн Марлен Абдрахманович ошондо айтып койсоңуздар тийиштүү кишилерге. Камалыш керек макул. Рахмат. Кат боюнча уже жашыруун болбой калды. Буга чейин жашыруун кылып аттык эле. Ошон үчүн бир аз маалыматты кененирээк бергенге туура келип атпайбы? Анткени ансыз деле ачык процесс болуп айтылып кеткен сөздөрдүн алкагында. Ооба, кат туура Шакиевке келген. Шакиев аны өзүнүн Алайбек деген кеңешчиси, жардамчысы аркылуу биздин ошол учурда Чыңгыз Ажыбаевге алып келген. Ал бир аз кармап,
процедураны тактап, андан кийин Ылдый Зулушевка түшкөн. Зулушев Конституционный комитеттин төрагасы катары ал жерде кароого айдылга түшүргөн. Мына процедура ошол. Бул ачык айтылды, мен деле ачык кошумчалап кое берейин. Буга чейин айтпай айттык эле, дагы бир жолу айтайын. Айтпай айтканбыз, анткени бул бардыгы жашыруун болуп аткан, бирок биз бүгүн айтканга туура келип атат. Анысы деле ооздон бардык жактан чыгып кетти. СМИде бардык жерде айтылып калды. Экинчи процедура. Биринчи процедура. Марлен Абдрахманович, сиз туура айтасыз. Ошон үчүн ар бир нерсени чындыкты айтып коюш керек. Андан кийин мен Сүйүн Абдуллаевич менен Талант Турдумовичке кошулат дем. Комиссия түзөлү. Буга чейинки ГКМнын алып барган иштери боюнча биз комиссия түзүп ошолорду бир сыйра карап коелу. Кандай иштер? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. 7-чи чакырылыш ушул жерге